Россия Кыргызстан аба каттамдары ачылганы менен учак билеттердин баасы кескин кымбаттап жатат. Москвадагы кыргызстандыктардын айтымында Москва Бишкек багыты боюнча билеттер 30 000 рубльдан өйдө сатылууда. Айрым мигранттар ортомчулардан билетти кымбат баада алып, кете албай жатканын айтышууда. Душен Узен уулу Москвада такси кызматында иштейт. Аларга ортомчулар билеттин баасын 70 000 сомдон сунушташкан. Кайтабыз деген ойлор менен да жүргөндөр бар, арасында кайтканда кандай болот, кайтканда билет таппай калабызбы деп пландай албай жүргөндөр да бар арасында. Чындыгында билеттер азыр кымбат. 30 000ден 35 000ден алды 40 000ге чейин кымбаттуулуктарын угуп эле жүрөбүз да. Ал эми Бишкек шаарында Бишкек-Москва багыты боюнча билеттер дээрлик 5-6 эсеге кымбаттады. Айрым аба билеттерин саткан кеңселерге баш бакканыбызда октябрь айына билеттер жок калганын айтышты. Эске салсак, Бишкек-Москва багыты боюнча жумасына бир гана рейс каттап жатат. Сейчас, значит, продают, если билет, даже требуется по любому основанию. Студенты — это не основание, должно быть приглашение, если на лечение в клинику, обязательно приглашение, подтвержденное, допустим, нотариусом, печатями, да, все. Да, например, мен балам студент, ошо баламды кетирейин дегем, азыр окуусун отчисление болуп кетпесин. Казан отчисление болуп кетет, университетке да иши да жок болот тиги немесине. Сиздер ошол университетке жазып приглашение эметтиңиздерби? Приказ чыккан, университеттер айтат, на основании приказа кетиш керек. Бишкектеги Россиялык Аэрофлот авиакомпаниясынын кеңсесинде кезек күткөндөрдүн саны көп. Бул жерде бир гана Россиянын жарандары үчүн гана авиабилеттер сатылууда. Ал эми билет алып Россияга уча албай, чыгымга учурап наразы болгон кыргызстандык жарандар дагы көп. Билетиңиздин акчасын кайтарып бербей атат. Бербейт да кантип берет. Берген күндө деле менден канча сейчас процентов удержит. Я копейки получу. Анын акчалардын бардыгын билесиңер да. Азыр карызга алышып, процентке алышып, элдер баары иштейин деп атышат да. Наразы болгондор Аэрофлот компаниясы Бишкек-Москва багыты боюнча билеттерди сатыга чыгаргандан кийин гана Кыргызстандын жарандары уча албай тургандыгын айтышкан. Айрым жарандардын алды 100 000, 130 000ге чейин чыгымга учурашкан. Алар сатып алган билетин дагы артка кайтара албай убара. Информация буларга берген эмес. Авиакассаларга информация берген эмес. Они выставили билеты, они купили, продали. Сиздер билбей эле алып алгансыздар, э? Конечно. Информация авиакассада жок болгон, и буларда да жок болгон. Они не должны были продавать гражданам Кыргызстана на другие числа. Аталган маселе боюнча Транспорт жана жолдор министрлигинин алдындагы жарандык авиация агенттиги менен байланышуубуздан майнап чыккан жок. Андыктан бул тармактын кызматкерлери кайдыгер мамиле жасап жатат. Жүргүнчүлөр аргасыз кымбат билеттерди алууга аргасыз. Азыр күйөөсү Москвада болсо аялы бала чакасы менен айылда болуп, ошо наоборот болуп ушинтип аяка бияка чыга албай атат. Ушуну өкмөт көзөмөлгө алып, ушунда убак бир көңүл буруп койсо жакшы болмок. Баары шайлоо деп жүрөт, шайлоодо өзүнүн убагы менен, конечно. Элдин дагы мындай көйгөйүн чечиш керек да. Тиги монополия службалар ушу билеттерди карап, негизи өкмөттүн баарын контроль кылса болот да. Мына азыр Аэрофлот билесиңер мынакей. Аяктан бияка билет жок. Еще 45 000, 50 000, 60 000, алды 150 000ге дери. Анча да ишке да. Адистер дүйнөдөгү эпидемиологиялык абалга байланыштуу авиакаттамдар мурдагы калыбындай болуп, качан иштеп баштаарын божомолдоо кыйын экенин айтышууда. Учурда Кыргызстандан Түркия, Бириккен Араб Эмирлиги, Россия, Казакстан жана Өзбекстанга учууга болот. Сүйлөшүлгөн тартипке ылайык Россия, Казакстан, Бириккен Араб Эмирлиги жана Өзбекстанга бара жатканда кыргызстандыктардын колунда ПЦР тесттин ооруган эмес деген жыйынтыгы болушу абзел. Ал эми учак билеттеринин кымбаттоосуна Кыргыз өкмөтү реакция жасай элек. Айжигит Матраимов, Калсы Бактыбеков, 7 канал, Бишкек.